Адахан Мадумаровду уулу келини менен кошо суракка алып кетишти. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Адахан Мадумаровдун үйүндө тинтүү жүргүзүлүп, өзүн суракка алып кетишти. Бул тууралуу укук коргоо органдары Репортер KG'ге билдиришти. Маалыматка ылайык, Мадумаров менен кошо анын уулу Нурмухамед Мадумаров менен келини суракка жеткирилгени айтылууда. Эске салсак, буга чейин Темирлан Султанбеков массалык башаламандыкка чакырган деп шектелип кармалган. Ошондой эле жогорку кеңештин депутаты Шайлообек Атазовдун үйүндө тинтүү жүрүп, суракка алынган. Андан кийин тергөө кызматына мурдагы каржы полициясынын төрагасы Сыймык Жапыкеев, Алмазбек Атамбаевдин уулу Кадыр Атамбаев, жогорку кеңештин мурдагы депутаты Кубанычбек Кадыров четкирилгени, ал эми Атазовдун кармалганы белгилүү болду. Мындан тышкары мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жубайы Раиса Атамбаева, Темирлан Султанбековдун ата-энеси жана карындашы суракка чакырылганы айтылган. Андан кийин Апрель телеканалынын мурдагы жетекчиси журналист Дмитрий Яложниковдун үйүндө тинтүү жүрүп, өзү Ички иштер министрлигинин тергөө кызматына жеткирилгени маалымдалды. Бардыгы массалык башаламандыкка чакыруу беренеси боюнча сурак беришүүдө. Булак Репортер KG. 3 экс-сот Камкор Кумарбектин жазасын жеңилдетүү үчүн $10.000 алганы айтылды. Октябрь айында 17 жаштагы Айсулуу Мыкачылык менен өлтүрүлүп, кылмышка шектүү катары Кумарбек Абдыров кармалган. Тергөө маалында анын ушул сыяктуу башка бир нече кылмышка да тиешеси бар экени, ал тургай буга чейин 12 жылга кесилип, бирок шаардык сот анын жазасын 7 жылга чейин кыскартканы белгилүү болгон. Абдыров ушул жылы октябрда кармалгандан кийин тергөөчүгө мурда жазасын жеңилдетүү үчүн жактоочу аркылуу сотторго $10.000 пара берип, абактан эрте чыкканын айтып берген. Эгер Бишкек шаарынын судьялары жаза мөөнөтүнүн жеңилдетпегенде, Абдыров 2027 жылы гана абактан бошотулмак. Ички иштер министрлигинин маалыматынын негизинде кечээ башкы прокуратура судьялар кеңешине кайрылып, чечим чыгарган 3 сотту жоопкерчиликке тартууга уруксат сурап өтүнмө жөнөткөн. Комиссия ошол эле күнү макулдугун берген. Номер 10 округтан жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Ормонов Улукбек Зулпукаровичке добуш беребиз. Бюллетендеги катар номеру 4. 17 жаштагы Айсулуу Мукашева 27 сентябрда Ысык Көл облусунун Жети Көз районунда Каракол шаарына курбусунукуна кеткен бойдон дайынсыз жоголгон. Ички иштер министрлигинин маалыматында аны Бардскоун айылында 41 жаштагы шектүү Honda Stream үлгүсүндөгү автоунаасына салып кетип, көл жээгиндеги алма бакта, андан кийин Жеңиш айылындагы атасынын үйүндө зордуктаган. Андан соң Тоң районунун Кажысай айылынын сыртындагы көлмөнүн жанына алып барып, Мыкачылык менен муунтуп өлтүргөн. Кийин кыздын сөөгүн Бишкекке баратып, боом капчыгайына ыргытып жиберген. Жогорку соттун басма сөз кызматы шектүү буга чейин 4 жолу түрдүү берене менен соттолгонун билдирген. Тактап айтканда, 2006 жылы Бишкектин Октябрь райондук соту ага кылмыш жаза кодексинин 1997 жылдагы редакциясынын 167 беренеси тоноо менен айып тагып 5.000 өлчөмүндө айып пул чегерген. 10 жылдан кийин 2016 жылы февралда ошол эле Октябрь райондук соту аны киши өлтүрүүгө аракет жасаган деген айып менен кылмыш жаза кодексинин 1997 жылдагы редакциясынын 28 беренеси кылмыш кылуу далалаты жана 97 беренеси киши өлтүрүү боюнча күчөтүлгөн тартиптеги колонияга 12 жылга камоо жазасын дайындаган. Бирок 3 айдан кийин Бишкек шаардык соттуу коллегиясы райондук соттун өкүмүн өзгөртүп койгон. Ал жерден айып кылмыш жаза кодексинин 123 беренеси адам уурдоо жана 168 беренеси каракчылык боюнча тагылып, акыркы жаза катары мөлкөн конфискациялоо менен 7 жылга эркинен ажыратуу дайындалган. Калган бөлүгүндө өкүм өзгөртүүсүз калган. Жогорку соттун басма сөз кызматы ал дайындалган жазасын өтөгөн деп билдирген. Милиция Абдыров Айсулуудан башка дагы кыздардын өлүмүнө жана кол салууга тиешеси бар экени аныкталганын кабарлаган. Анда аталган жаран мындан 10 жыл мурун киши колдуу болгон Камила Дүйшөбаеваны өлтүргөнүн моюнга алганы да айтылган эле. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгына кабылып, ушинтип баса албай калган. Башынан 3 жолу операция болуп, азыркы учурда аппарат менен жашап жатат. Жашы 4 жашта азыр. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен уулум Мухаммадты Турцияга операцияга алып барыш керек
болгондуктан сиздерден кайрылып жардам сурап кайрылып жатамын. Бизде акча каражатыбыз жок болгондуктан сиздерден жардам сурап кайрылдык. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгынан улам. Балам башынан катуу удар алып калган. Азыркы учурда баса албайт. Ошо баламдын басып кетүүсүн каалайм, мен дагы көптүн катарында ойноп күлүүсүн каалайм. Кайрымдуу кыргыз элим, жардамыңыздарды аябаңыздар. Ошо балам эл катары басып кетсин. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дейт. Сиздерден суранарым, кайдыгер карабаңыздар, 5 сом 10 сом болсо да жардам берип кетиңиздер. Азыркы учурда балам 4 жашта, өз алдынча баса албайт. Ушу токко жатат. Буга чейин 3 жолу операция болгон. Мындан алдын дагы сиздерден жардам сурап кайрылганбыз. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Ушу сиздердин жардамыңыздар менен азыр балам тичине аракеттенип жашап жатат ушул жарык дүйнөдө. Азыр башында аппарат менен. Бул акыркы операциясы бизге $45,000 каражаты керек болгондуктан бизде андай сумма жоктугуна сиздерден жардам сурап кайрылдык. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Аллах таалам ыраазы болсун баарыңыздардан. Ушу баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Бардык карта реквизиттер өзүмө караштуу. Эмбанк кымбат деп чыгат. Аягы 3197. Ошол эле номерде оденги Эдин салам дегендерден. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмө таандык ал дагы өзүмдүн сиңдилерим. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Жардамыңыздарга чоң рахмат.